Айылда өткөн бала курак. Мушташ дегенде баарын унутуп, айылдагы чоң муштум аталган балдардын көч башында турчумун дейт жаш спортчу Рашид Аманкулов. 11 жашында спорт чөйрөсүнө кадам таштап, андан бери бир канча жеңиштин даамындаткандыгын айтат. Кикбокс боюнча Кыргызстандын 2 жолку чемпиону, валетудо боюнча Азия чемпиондугунун жеңүүчүсү болууга жетишкен. Анда спортто мушкер деген лакап атты алып жүргөн инсан акыркы жаңылыктар менен бөлүшмөкчү. Өзү кичинекейимде балалыгымда врач болсом чоңойгондо деген оюм болчу. Балалыкта. Турмушкем пешине жазганмын. Спорттун аркасында спортко катышып ошо ийгиликтерге жетише баштагандан кийин спорт мага мындайча айтканда будущим жол ачты да. Мен бала чагымда ошо айылда мешоктон груша жасап алып уруп ойношум да. Бир күн ойноп жатсам ошо абам баласы Умар деген келип калды. Келип сен жүр залга алып барам деп. Ошондо залга жаңы ачылган эле. Айылгачы спорт клубу ачылган эле жаңы. Ошол жака алып барды. Анан агайга тапшырып, элде агайым Шайырбек деген агай бар эле. Ошого тапшырып, ошол бойдон ошол жерде тренировка алып, ошол жерде баштагам да. Ошол маалда 4-класста окучумун. 12 жашта болгом да. 12 жашта. Ошондо баргам, ошол бойдон азыр спортточу. Кыргыз спортунун келечеги бар деп ойлойм. Кыргыз уже спорту грек-рим күрөшүнөн, уже бокстан чыгып атат. Кудай буйруса, Кыргызстанда бүт дүйнө тааныйт деген ойдобуз. Ош жергесинде азыр биз машыгыш үчүн бардык шарттар бар, шарттар түзүлгөн. А биздин жаш муундар, жаш келечектерибиз үчүн шарт кичинен айыл жергесинде көбүнчө шарт жогураак деп ойлойм да. Ошон үчүн бизге дагы спорт интернаттарын курса Ошко, ошо айылдагы балдар дагы келип машыкса, олордон дагы олимпийский чемпиондор чыгышы мүмкүн да. Кудай буйруса, ошо азыр сүйлөшкөн кызым бар. Ушу күздө кикбокстан чемпионат мир болот. Ошого барып келгенден кийин, Кудай буйруса, болуп калат деп ойлойм. Спорт ыкмаларын көчөдө жашымда көп колдончумун. Көп колдонгом. Айылда бар эмеспи, раз на раз урушабыз, жекеме-жеке чык. Ошондой көп урушчумун айылда. Азыр колдонбойм. Чет өлкөгө барыш оюм жок. Карьераны ушул жерде деле кылса болот, Кыргызстандачы. Кудай кааласа ушул жерде эле кылабыз карьераны. Эгер соревнование болсо, турнир болсо, сөзсүз чет өлкөгө баргым келет. Мен ошо кыргыз элиме кыргыздын патриоту болгула, жаштарга анан спорт менен машыккыла, спорт менен чоң ийгиликтерге жетсе болот да. Ден соолук дегенде өзүң карап, ошо кыргызыма ар дайым тынч болгула, спорт менен машыккыла, спортту колдогула.